Мурдагы башкы прокурор, мурдагы юстиция министри экс-депутат Аида Салянова бүгүн мен үчүн өтө маанилүү күн деп билдирүү калтырган. Балдардын берилүү менен керек болсо өмүрүмдү аябоого ант берем деген сөздөрүн ар бир атка минер жүрөгүнөн өткөрүп, өзү үчүн эмес, мамлекет үчүн, ушул балдардын келечеги үчүн кам көрүүсү шарт. Энемдин уулу, менин уулум, иним болгондо жанымда кошо толкунданып турат эле. Кудайым өзүңө аманат кылдым дейт экс башкы прокурор. Эскерте кетсек, Аида Салянованын бир тууган энеси Улан Сальяновду былтыр 6 ноябрда Бишкектин четинде жайгашкан Көкжар конушундагы үйүнөн атып кетишкен. Булак Назар Ньюс KG. Жүрөк үшүн алган белгисиз видео интернет тармактарда тарап кызуу талкууга алынып жаткан чак. Төмөндөгү видеодо эки адам эшекти күчтөп тирүүлөй эт кескен аппаратка түртүп жатканын көрүүгө болот. Аталган видеону көргөн ар бир адамдын жүрөгү зыркырап, жаныбарга боор тартып зээни кейийт. Бирок ушул жерде иштеген айрым адам деп айтканыбыз менен айбандын айырмасы жоктор ушундай мыкаачылык менен эшектерди өлтүрүп жатканына табигат деле нааразы болуп турса керек. Буга чейин эшек эти болуп ызылдап калган жаныбыз видеону көргөн соң такыр эле тоңдурулган. Эт турагычтан өткөн эттерди жебей калабыз го. Булак Назар Ньюс.